Ассалаумалейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда Хайрналы базар жок каналы. Бүгүн 16 ноябрь 2023 жыл. Мен сиздерге туугандар Павловка Заря базарынын жанынан ата журт конушуна бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер центральный көчө, Заря базарынын жана ата журт көчөсүнө түшкөн центральный көчө Свердлов көчөсүнүн кесилишинде турам. Ошол жерден түз сиздер түндүктү карай жүрсөңүздөр, ата журт деген арканы көрүп атасыздар, анан бир аз ылдыракта жүрсөңүздөр, сол тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ал жака чейин да жүргөн маршрутка бар жана бул жерден шаардын бурчуна көптөгөн маршрутка автобустар менен бара аласыздар. Эми калган маалыматты мен үйгө жетип берейин туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү сиздер ата журттун центральный асфальт көчөсү менен келесиздер. Профсоюзный көчөсүнүн уландысы менен кесилишкен жеринде сол тарапта Бека дүкөнү. Бека дүкөнүнүн биринчи участок, андан кийинки экинчи участокто жайгашкан бул кирпичтен салынган үйүбүз. Бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат туугандар. Анан бул чоң мына бош жер ошол профсоюз. Чоң бул жактагы Кудай берген тараптагы көчөнүн уландысы. Бул жакта жакын каралыкта баш тоо планы бар экен бул жолдо туугандар. Андан ары ушундай чоң көчөнүн жээгинде жайгашып калат үйүбүз туугандар. Так. Бул мынакей үйүбүздүн көчө тарабы. Эң эле чыгыш чек ара бул жерден башталат. Калитка, Еврозабор, дарбаза, батыш чек ара мына бул башынанын без кубка болгон заборуна чейин. Анан кээде комментарийде мондай высоковольттун түбү экен десеңиздер, высоковольттон кийинки туугандар. Бул запордон башталат участоктун эмеси, жери полный кызыл китеби бар экен. Бул үйдүн дагы, бул кошуналардын да баарынын кызыл китеби бар. Келгенде дагы аны карап көрсөңүздөр болот туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Буюрса ушундай чоң трассанын жээги болуп калат үйүңүздөр. Бул жак бүтүрүлсө, андан ары мектепке балдар бул жактагы Чыңгыз Айтматов гимназиясына барышат экен. Садиктер бар туугандар. Азыркы учурда мына жанында балдардын аянтча. Андан ары калиткасы бул жакта, дарбаза негизи кирүүчү дарбазасы бул жакта орнотулган туугандар. Электр энергиясы бар, суусу бар жана природный газ келген, үйгө уже киргизилген. Ушул айдын аягына уже газдар деле берилүү пландары бар экен. Бул ата журт болмушуга. Так, андан ары мынакей бул коросу. Бул жакта машина койгонго мондай жайы. Мынакей эки машина койсоңуздар болгодай. Бул тарапта дарбазадан киргенде дагы жайы бар. Өмүгө кирген алма бактары. Мынакей бул жагында да мондай бош жерлер. Бул жакта озон туурасы 12ге 11 болгон кирпичтен салынган үйүбүз. Үйдө тарабы мансардка расчетталган, бирок мансард 30% бүтүптүр. Ички тарабы биринчи этаж толук түрдө бүткөн туугандар. 12ге 11 кечиресиздер. 12ге 11. Үйдүн тышкарында ажаткана, чек араларды көрүп турасыздар. Мынакей бул забордон. Бул жагы бул забордон кыскасы участок жалпысынан 6 соток тегеренте забор кылынган. Так. Анан ажаткананын өзүнүн септиги, бул жакта кухнянын да өзүнүн септиги бар экен. Азыр короосун видеонун дагы көргөзсөм, бул жакта мондай бир летний кухня, очокона болуп, мондай фундамент куюлган. Сиздерге ички тарабына көргөзөйүн туугандар. Мынакей бул кире бериш прихожкасы. Прихожка деле кенен экен. Түз кирсек коридорго, калган бөлмөлөргө өткөтө алабыз. Сол тарапта санузелдин бөлмөсү жайгашкан. Окей, коридордун пол мондай жайгаштан болгон пол, көрүп турсаңыздар балдар, обои потолок натяжной, ушундай ремонт. Оң тарапта кухня жана тамактануучу бөлмө, кухонный мебелдер, раковина суу чыгарылган. Чыгыш тараптан терезе темирден болгон решеткалар, көрүп турсаңыздар, ремонт туугандар мынакей. Андан ары
Оң тарапта мынакей мындай бир бөлмө. Чыгыш тараптан терезе, көрүп турганыңыздай да ремонт. Мынакей ушундай балдар бөлмөсү. Так, андан ары бул жагында мынакей чоң зал, чыгыш тараптан терезе, темирден болгон решеткалар, батыш тарабында терезе и темирден болгон решеткалар орнотулган тууганда. Көрүп турганыңыздай ремонт, бул зал. Бул жакта туугандар мындай дагы бир бөлмө жайгашкан. Спальный бөлмө. Чыгыш тарабынан кечиресиздер, батыш тарабынан терезе. Ушундай ремонт. Так, андан ары. Бул жерде экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер, мансатка чыгып кетиши туугандар. Ошолорго чейин бүтүрүлгөн. Бул жагында санузелдин бөлмөсү. Бирок санузел азыркы учурда толук түрдө бүтөбөй экен. Ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Ракайна суу чыгарылган. Кафе орнотуу керек жана ошол санузел толук бүтө элек деп ойлоштум. Андай убактылуу кухня катары деле колдонулуп турууга чейин. Анан туугандар, үйдүн тышкы стенасы кирпич, анын ички стенасы бышпаган кирпич ортосуна утеплять этилген, ортосунан туугандар. Көмөр ортосуна утеплять этилген. Сырткы кирпич, ички тарабы бышпаган кирпич. Так, андан ары дагы эмне маалыматы. Алты мындай брусчатка. Жана бул жерде запаста дагы брусчаткалар бар экен туугандар. Бар жер брусчаткалар. Кайсы жака тротуар кылсаңыздар, колдонсоңуздар болот туугандар. Бул yüzүн чыгыш түштүк тарабынан көрүнүшү. Бул жерде дагы бир септик кухняныкы. Чыгыш тарабынан заборго чейин бир 2 метрдей аралык бул жол менен. Арты тарабында да ушунча аралык, азыр аны агыл жагынан айланып көргөзөм. Навес бар экен чакан арты тарабында туугандар. Газ мына келген, бул жактан кухняга киргизилиптир. Могу жерде отоплениянын котел кылуу планы бар экен үй ээсинин туугандар. Газовый котел коем деп мына газды бул жактан да мындай чыгарып койгон учуру. Так. Андан ары кошуналар деле жакшы дейт үй ээси. Сууна бул жактан чыгарылган. Так. Андан ары бул жер 2 бөлмөлөн турган бир летний кухня сыяктуу бир нерсе болот окшойт. Фундамент 2 бөлмөгө расчетталыныптыр. Жана үйдүн батыш тарабында деле монча кенен жери. Кошуна болгон ортолукта. Бул жол мен 3 метрдей чыккандай көрүнөт. Келгенде өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот мынакей. Бул жака деле бир дагы склад, навес кылсаңыздар деле болгодай көрүнөт. Үйдүн арт тарабында мондай бош жер, жана ушундай азыркы навес экен туугандар. Бул үйдүн баасы $60,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери мен экранга эсител деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анан бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.